Арбаңыздар, ескерели эс тутумдун барында рубрикабыздан мына бул алдыңыздардағы сүрөттөгү инсандар менен тааныштырганы турабыз. Булар убагында 80-чи жылдарда Ат Баш районундагы Пограничник колхозунун азыркы Казыбек айылында актив болуп чарбада кызмат өтөгөн инсандар оңдон солду көздөй Турдахунов Эсенаалы, Кудайбергенов Тагай, Мамбет Мусаев Азиз, Сыдыков Шайып, Акчубакович, Мамбетахунов Турганбай, Орозобеков Кеңешбек Бакасович. Мына бул кишилер убагында чарбада көп жылдар бою эмгек өтөшкөн. Оңдон биринчи Турдахунов Эсенаалы эл эсештеп койчу. Ошол ветеринария кызматында бир топ эмгек сиңирип, эртерээк кетип калды. Андан кийинки Кудайбергенов Тагай агабыз азыр бар. Жакшы карылык сүрүп турган учурунда шоферлуктан тарта механик, завкар болуп, кийин комплекс бригадирине чейин кызмат өтөгөн киши, кадыр барк туткан киши биздин ошол Жаңы Үч айылынан. Андан кийинки Асис байкебиз Мамбет Мусаев азыр жакшы эс алууда ушул Бишкек шаарында. Бул киши учурунда зоотехник болуп, кийин текшерүү комиссиясынын төрагасы болуп, чарбада бир топ эмгек сиңирген адам. Жумуш ордун окуу жайды бүтүп келгенден кийин ошол Уй сарайда, фермада жооптуу кызматтарда иштеп, улам өйдөлөп, башкы зоотехникке чейин көтөрүлүп, анан текшерүү комиссиясынын төрагасы болуп, кийин чарба тараган мезгилинде ошол айылдагы Жабыке уругунун башында турган бир айылдагы 4 бригаданын биринин башкармасы болгон инсан. Андан кийинки жапалдаш бойлуу Шайып деген жигит эле, Сыдыков Акчубакович. Бул бала да жаш кетип калды. Өзү ветеринар, аябагандай элпек, жайдары жүргөн, шайыр жүргөн жакшы инибиз эле. Андан кийинки Турганбай Мамбетахунов Жаңы Үч айылынан. Бул киши да актив болуп, чарбада кызмат өтөп жүрүп, көзөтүп кетти. Андан кийинки четте турган папка колтуктап Орозобеков Кеңешбек абабыз. Бул кишини Кеңеш аба деп коер элек. Бул өзү түбү Ысык көлдүн түбү районунан. Окууну бүтүп келгенден тарт эле колуктусу Бейшехан эжей мугалим эле. Мына ошол окууну бүтүп келишип, Ат Башыга бөлүнүп, ошол жерде иштеп калышкан. Бул киши өзү абдан билимдүү, жакшы кесип ээси эле. Өзү кызыл диплом менен бүтүп келип, райондун борборунда вет клиникада көп жыл иштеп, анан биздин чарбага келип, ошол абдан эмгек сиңирди. Анан кийин эс алууга чыгып, бул киши да кайтып кетиптир. Мен кийин уктум. Имандары саламат болсун. Эскерели эс тутумдун барында деп, мына ушундай элине эмгек сиңирген адамдарды эскерер жүрөлү. Эскерүүнү менен тааныштырып аткан мен Нарынбек Өскөналиев.